Биринчиден, тавхид деген эмне? Тавхиддин сөздүк мааниси бар. Араб тилинде тавхиддин сөздүк мааниси бул бирдекени жеке кылды, жалгыз деп этикад кылды, ишенди деп. Бирдекени жалгыздоону тавхид дейт. Ваххада юваххиду тавхидан. Бир нерсени жалгыз кылды деген маанини берет. Бирдекеге жалгыз деп өкүм берди десең, ошол тавхид. Ал эми шариаттагы мааниси болсо, шариаттагы мааниси ифрадуллахи бима яхтассу бихи дейт. Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон, өзүнө гана тиешелүү болгон иштеринде, нерселеринде Аллахты жалгыздоо, Аллахты жалгыз деп ишенүү. Түшүнүктүбү? Эми ушул тавхид, Аллах Тааланы жалгыздоо үч нерседе болот. Биринчиси болсо Аллах Тааланы рубубиятында жалгыздоо. Рубубиятында. Тавхид рубубия деп коет. Рубубияттагы тавхид. Бул эмне? Мунун мааниси ифрадуллахи би афалихи. Аллах Тааланы кылган иштеринде жалгыздоо. Кандайча десе, жалгыз Аллах Таала жаратуучу, жалгыз Аллах Таала ырызкы берүүчү, жалгыз Аллах Таала аламдарды башкаруучу, жалгыз Аллах Таала жашоо берүүчү, өлүм берүүчү деп ишенүү бул рубубият бөлүгү, тавхид рубубия. Аллах Таала Куранда айтат: "Аля лахул халқу вал амр." Жаратуу жана буйрук кылуу, башкаруу Аллахка гана таандык эмеспи дейт. Экинчи бөлүгү болсо тавхидул улухия. Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо. Ал эмне? Мааниси ифрадуллахи би афал ибад же болбосо ифрадуллахи бил ибада. Аллах Тааланы сыйынууда жалгыздоо дейт. Жалгыз Аллах Тааладан дуа кылып суроо, жалгыз Аллах үчүн намаз окуу, жалгыз Аллах үчүн курмандык кылуу, ушунун бардыгы ибадатта Аллахтын жалгыздоо болуп эсептелет. Ибадаттын кандай гана түрү болбосун, ошонун баарыны жалгыз Аллах Таалага арноо. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва қада раббука алла та'буду илля ия." Раббыңар жалгыз анын өзүнө гана ибадат кылууңарды буйрук кылды деди. Демек, Аллах Таалага эч бирөөнү шерик кылбастан жалгыз Аллахка сыйынууну ушуну тавхиддин экинчи бөлүгү тавхидул улухия деп коет. Үчүнчү бөлүгү болсо тавхидул асма ва сифат. Аллах Тааланын көркөм кооз ысым сыпаттарында жалгыздоо. Жалгыз Аллах Таала гайып илимдерин билет. Жалгыз Ар-Рахман Аллах Таала толук райымдуу, мээримдүү деп Аллах Тааланын Куранда келген жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахих сүннөтүндө келген ысым сыпаттарына биринчиден тастыктап ишенип, жана аны эч кимге окшоштурбастан, эч бир махлукка окшоштурбастан, элестетпестен ишенип тастыктоо ушул тавхидул асма ва сифат. Демек ушул тавхид 3 бөлүктөн турат.